Ош жаңалықтар маалыматтық программасы эфир тізгенде мен Асылбек Тағайбекұлы. Арулаңыздар, алғаш бүгінгі жаңалықтардан қысқаша. Президент Садыр Жапаровтың ақшыға іш сапары башталды. Ош шарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Парктағы аттракциондон қыздың қаза болушу, эс алуу жайларындағы коопсуздук каралабы. Президент Садыр Жапаров 22-25 сентябрь күндөрү Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чы юбилейдик сессиясына катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Мамлекет башчысы ошондой эле буунун коопсуздук кеңешинин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарына жана климаттын өзгөрүшү боюнча жогорку деңгээлдеги атайын иш-чарага катышат. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында президенттин Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Гутерриш Америка, Европа, Азия жана Африка өлкөлөрүнүн мамлекеттеринин жана делегацияларынын башчылары менен эки тараптуу жолугушуулары пландаштырылган, деди маалыматта. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Чүй облусунда заманбап KG-Tex тигүү ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Эгемендик күнүндө расмий ачылган бул тигүү ишканасы быйыл ишке киргизүү планына кирген 134 өнөр жай ишканасынын бири. Ишканада 300 жумуш орну түзүлүп, аймактын экономикасына жана өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет деп күтүлүүдө. Өндүрүштүк кубаттуулугу айына 100 000 данага чейин кийим чыгарууга мүмкүндүгү бар. Чыгарылган продукция ички рыноктон сырткары ээп өлкөлөрүнөн экспортко чыгат. Бул долбоор мамлекет бизнес жана өнүктүрүш тараптардын атап айтканда Кыргызстан Азербайжан өнүктүрүү фондунун кызматташтыгынын негизинде ишке ашырылды. Өнүктүрүү фонду ишкананы ачуу үчүн $930 000 өлчөмүндө инвестиция салган. Долбоордун жалпы наркы болжол менен $2 миллион. Үстүбүздөгү жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча тигүү өнөр жай тармагында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15,6% өсүш байкалууда. Төрөбаев бул долбоордун ийгиликтүү ишке ашырылышы мамлекет бизнес жана эл аралык өнүктүштөрдүн жигердүү кызматташтыгынын натыйжалуулугу экендигин белгиледи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан өлкөнүн мамлекеттик түзүмдөрүндөгү мыйзамсыз көрүнүштөрдү аныктоо жана жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында 2025 жылдын 17 сентябрында Жалал-Абад гарнизонунун аскердик прокуратурасы менен бирдикте Коргоо министрлигинин Кара Суу райондук аскер комиссариятынын аскер кызматкери кармалды. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган кылмыш иши козголду. Шектүү Коргоо министрлигинин Сузак райондук аскер комиссариятынын кызматкери катары 3 жарандан 83 000 сом акча каражатын алып, алардын уулдарын альтернативдик кызматка чакыруу милдетин алган деп айтылат маалыматта. Кармалган жаран Жалал-Абад ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кеңсай конушунун жашоочуларынын өтүнүчү менен бүгүндөн тарта аталган конушка маршруттук каттам ачылды. 157 кечи маршруттук каттам жүрүү баштайт. Буга чейин аталган конушка электр энергиясы тартылган. Андан соң суу насостук станциясы ишке түшкөн. Жапалак аймактык башкармалыгындагы Кеңсай массиви 2010 жылдары негизилген. Жалпысынан конушта 3000ден ашуун жаранга жер берилген. Ош шаары 5 октябрда 3025 жылдыгын белгилейт. Бул күнгө карата шаарда бир катар социалдык курулуш объектилеринин ачылышы күтүлүүдө. Каланын борбордук аянтына бийиктиги 95 метрде түзгөн Туу, Сейил бак жана жол жана жаңы базардагы Келечек базарынын курулуштары бар. Ош шаарына 3025 жыл 5 октябрь күнү мына ушул даталуу күндү Ош шаары масштабтуу белгилегени турат. 5 октябрь күнү калада жалпы 5 социалдык объектини курулушу аяктап пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Алардын эң ириси мына ушул борбордук аянтта 95 метрлик Туу орнотулат. Андан сырткары эс алуу багы, мектеп, жол, бир катар курулуштар пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Биз азыр Бекмамат Осмонов көчөсүндө жаңдан курулуп жаткан Келечек базарына турабыз. Мына ушул Келечек базары дагы аталган объекттердин арасында бар. Учурда базардын курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан учуру, каркалары тургузулуп, үстү жабылып атат. Бул жерде жалпы 1300 соодагерге ылайыкташат. Учурда базардын курулуш иштери 30%га аткарылды. Жеринде 150 куруучу 2 нөмөт менен иштеп жатат. 5 гектар аянтты ээлеген базарга жалпы 1300дөй соодагер жайгашат. Ауа райы бузулуп кеткенче ошол навестерди жабып,
Андан кийинчи экинчи этап менен асфальттоо иштери, ирригационный сууларды кайсыл жака кетиребиз, алып кетет. Андан кийин канализация, водопровод, подземный кабелдерди коюп, экинчи этап менен ошол кетет. Андан кийин перегородка иштерин бөлүп, торговый точкалардын местоларын даярдап баштайбыз. Шаар күнүнө карата бериле турган объектилердин дагы бири Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгына курулуп жаткан 625 орундуу мектеп. Шаардагы эң ири мектептердин бири делген бул имарат жертөлөсү менен 3 кабаттуу болуп курулду. Жылуулук түтүкчөлөрүн тартуу, эмеректерди орнотуу иштери жүрүүдө. Заманбап үлгүдө курулган мектепте азыр сырткы аянтчасын жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Мектептин курулушу быйыл бүткөрүлүп, 5 октябрь шаар күнүнө карата ачылышка даярдап жатабыз. Бул мектеп өзгөчө Ош шаарында биринчи жолу, долбоору өтө чоң. Подвал менен эсептегенде 3 этаж. Учебный окуу корпусунан сырткары сыртында талаптагыдай стадиондор, суу кампалар, өрт өчүрүүчү суу кампалар, өзүнчө лестницалар, ограждение, стадион, бардык шарттар менен каралган. Жалпы аянты 4 гектардан ашык. Октябрь айына карата ошондой эле жаңыланган Бекмамат Осмонов көчөсү, Барпы Алыкулов атындагы Сейил багы, Ош шаарынын кире беришине курулган 2 деңгээлдүү өтмөк шаар тургундарына пайдаланууга берилгени турат. Мындан сырткары бизде чоң 2 резервуар керек болчу шаарга ошол суу маселесин чечүү максатында. Билесиздер, 1 жыл мурун дагы бир ошол резервуар ачылган болчу. Бул жылы дагы резервуар ачылат, анын ачылуу аземинде өткөрүлөт. Ошондой эле мындан сырткары дагы бизде жолдор 4 чоң жолдорубуз ачылышы даярдалып жатат. Аларды ошол шаар күнүнө чейин эле ачылуу аземи өткөрүлөт. Мындан сырткары Бекмамат Осмонов атындагы көчөдөгү кеңейтүү жол иштери жүргүзүлүп жатат. Ал дагы ушул шаар күнүнүн алкагында жүргүзүлөт. Айрым чоң проекттерибиз шаар күнүнө карата пландаштырылган, бирок ал узак проекттерибиз шаар күнү өтүп бүткөндөн кийин ачылыш аземдери өткөрүлөт. Ош шаарынын күнү быйыл өзгөчө белгиленет дейт уюштуруучулар. Кечкисин Борбордук стадиондо чет өлкөлүк жана жергиликтүү ырчылардын катышуусунда гала концерт болот. Айымкан Исрал кызы, Азам Бузилков, Ош. Моминов көчөсү Алиев көчөсүнүн кесилишинен тарта Амир Темир көчөсүнө чейин жана Алиев көчөсүнөн Абдыкадыров көчөсүнө чейинки аралыгы кеңейтилип, толук капиталдуу оңдоп түзүүдөн өтүүдө. Учурда жолдун асфальт төшөгө негизге даярдалып, ирригациялык лотоктор орнотулууда. Жол оңдоо жумуштары ошондой эле Сулайман Тоо аймактык башкармалыктагы номер 49-көчөсүндө жүрүп жатат. Жолду капиталдуу оңдоодон өткөрүү долбоордун алкагында аталган көчөгө жашыл аймак, тротуар жана ирригациялык лотоктор орнотулат. 21 сентябрь күнү Ош шаарынын Алишер Наваи паркында 15 жаштагы кыз аттракциондон кулап каза тапты. Учурда кырсыктын себептерин аныктоо боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин Ош облусундагы башкармалыгынын маалыматы боюнча 2010 жылы туулган кыз 2 курбусу менен кайыкчаттуу аттракционго түшкөндө кулап кетип, ошол жерден каза тапкан. Окуя Ош шаарынын Алишер Наваи салуу паркында болгон. Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну ШТ аттуу кыз ошол жерде каза болуп калгандыгы белгилүү болгон. Ал жерге кароо жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтарын электрондук журналына катталып, бүгүнкү күндө иликтөө жүрүүдө. Ошондой эле маркумдун сөөгүнө атайын экспертиялар дайындалды. Аттракционду иштеткен бала дагы бүгүнкү күндө 2002 жылкы бала экен. Бүгүнкү күндө тергөөгө камсыздалып, ошол жерде сурак берип, өзүнүн көрсөтмөсүн берүүдө. Андан сырткары ошол кыздын өзүнүн курбулары болгон, өзүнүн 2 курбусу болгон жанында. Алар дагы келип өзүнүн атайын пикирлерин айтып, ошол жерге көрсөтмөлөрдү беришти. Эми муну элдер деле мен таң калам да. Азыр биз ушул жерде эле турганда эми көпчүлүк баягы эс алуучулар иштейби, иштебейби деп сурап. Экотех көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгы буга чейин Сейилбактагы жабдууларга карата текшерүү жүргүзгөндүгүн билдирет. Кырсык орун алган аттракциондо коопсуздук эрежеси сакталган болчу дейт. Мурун коопсуздугуна туура келчү. Себеби бул биз койгон талаптарды боюнча бунун бүт бардык документациясы жагынан, бүт баягы коопсуздук жагынан да бул камсыз болгон аттракцион болчу да.
Анан bundan кандай деңгээлде түшүп кетти, пока биз тергөөдө билинет деп карап турабыз да ошол. Жол биз кырсыкка чейин эле биз текшерип жүргөнбүз. Көпчүлүк аттракциондор баягы жеке ишкерлер, жоопкерчилик чектелген коомдуктар болгондуктан биз баягы Минэкономдун макулдугу менен гана текшеребиз да. Биз ошол жакта да планга да койгонбуз, анан пландан тышкары бир арыз даттануу түшкөндө гана текшерчү элек. Биз ошол өзүнүн жетекчиликтин тапшырмасы менен ошол бул боюнча баягы мэрияда да, коллегияда каралды. Ошол баягы аттракциондор жалпы баягы жайга чейин, сезонго чейин абалын кароо максатында биз пландан тышкары бүт аттракциондорду текшерип чыкканбыз. Чара көргөндөр жана жогоруда айтып кеткендей чара көргөнбүз. Эми азыр бул кырсыктын кесепетинен дагы кайра дагы повторный текшерүү жүргүзөбүз. Минэконом менен макулдашып алып. Коомчулукта аттракциондордун коопсуздугуна ишеним азайып, эл арасында кооптонуу күчөдү. Алар эс алуу багындагы ар бир оюн зоого аттракционду тийиштүү кызматтар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнүшүн суранышат. Кече болгон окуядан кийин коркуп, мындай сомневание болуп чыкпай калдык да. Ошол. Анан өзү ушул аттракциондорго анча ишене бербейбиз да, мындай чыккандачы өзү мындай коркунуч болот да. Ошол. Негизи жакшы эле, бирок биз чоң болгонубузга байланыштуу биз жакшы эле чыгып, жакшы эле коркпой эле түшөбүз, бирок ал эми маалыматтан кийин кичине коркунуу сезими пайда болду. Именно ушул жерден мен неберелерим менен алып келип отургузганда өзүн отургуз дейт да. 2 жашар бала кантип отура алат? Ал айбан да азырчы. Анан биз жанында отурайлы десек, силер өзүңөргө да акча төлөйсүңөр дейт. Анан ошол законду бизге көрсөткүлө. 2 жашар бала өзү ойной алат деген. Десек биз менен урушуп ошондой болгондон кийин көп деле балдарды алып келсек деле жөн эле айланып эле кайра кетебиз да. Мисалы үчүн ал жактарды карасаңар вообще талапка жооп бербейт да. Мисалы үчүн балдарыбызды таза жерге ойнотобуз деп алып келебиз, бирок тазалык дагы жок. Эч кандай тартип жок. Аттракциондор балдар келечеги жоопкерчилиги чектелген коомуна тандык. Аталган мекеме шаарда 30га жакын аттракционду иштете тургандыгы маалым болду. Кырсык болгон аймак жеке жакка ижарага берилгендиги айтылат. Учурда аталган жаран суракка алынган. Ооба, бизге караштуу ал жер биз арендага алганбыз. Анан биз арендага алып туруп, ошол жердеги арендательге бергенбиз жерди бөлүп. Ошол жоопкерчилиги ошол балада. Ал өзү ошол аттракционду орнотуп, техникалык кароодон карап иштеткен болчу. 3 кыз отуруптур кече күнү ошо саат бир канчаларда. Үчөөнүн тең жанында немесин карап, ремендерин тартып отургузуптур. Бирок тилекке каршы ошол айткан боюнча ошол жерлердеги операторлордун тиги кыз туруп сүрөткө түшөм деп, берки оператор укпай койгондон ошондой маалыматтар бар болуп атат. Ар бир оюн зоого аттракционунда түшүндүрмө баракчалары орнотулган, техникалык абалы, кооптуулугу, ошол эле учурда коопсуздук эрежелери көрсөтүлгөн. Кырсык кайдан деп болбойт. Адистер эс алуучу жайга келген ар бир эс алуучу эң ириде оюн зоого аттракциондордун коопсуздук эрежелерин сактоого, ар кандай жагымсыз окуялардан этият болууга чакырат. Асылбек Тагайбек уулу, Айбек Үсөн, Ош жаңылыктары. Кыргыз эл акыны Кыргыз Республикасынын батыры Сооронбай Жусиевдин 100 жылдык мааракеси акындын туулган жери Алайкуу өрөөнүндө салтанаттуу түрдө өткөрүлдү. Иш-чарага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Курбанбек Айтибаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, илимпоздор, маданият кызматкерлери, акын, жазуучулар жана айыл тургундары катышты. Мааракеде улуу акындын чыгармачылыгы, улуттук адабияттагы орду жана элини калтырган мурасы кеңири чагылдырылды. Ошондой эле ат жабыш, кыз куймай, эреңиш, көкбөрү, тогуз коргол, күрөш сыяктуу улуттук оюндар уюштурулуп, жеңүүчүлөргө байгелер тапшырылды. Катышуучулар Сооронбай Жусиевдин өмүр жолу менен чыгармачылыгы менен жаш муундар, мекенчилдикке, адеп акылакка жана улуттук баалуулуктарды ыйык тутууга үндөрүн белгилешет. Мына бүгүн Сооронбаева төрөлгөн жерде Алайкуу өрөөнүндө 100 жылдык мааракеси өтүп жатат. Сооронбаева ушу аты 2000 жылы мектепке аты берилген, ушул мектептин алдында турабыз. Бүгүн күнү Кыргызстан ар тарабынан, жада калса Казакстан, Россия мамлекеттеринен коноктор келип, ушул абабыздын 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө баардык эл салымын кошуп, коштоп, колдоп келип аткан мезгили.
Ош шаарынын 3023 жылдыгына жана Кохон хандыгынын мамлекеттик ишмери Алымбек Таткасанби уулунун 223 жылдыгына карата кыска метраждуу тарыхый видео роликтерге сынак жарыяланды. Сынактын максаты 19-кылымдагы көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, дипломат жана айкөл инсан Алымбек Татканын тарыхый мурасын жаш муундарга таанытуу. Анын эл жери үчүн жасаган эрдеген көркөм жана даректүү ыкмада чагылдыруу, патриоттук духун бекемдөө. Роликтин узактыгы 3 мүнөттөн ашпого тийиш. Аны документалдык көркөм же аралаш формада тартууга уруксат берилет. Сынактын байге фонду 250 000 сом. Сунуштар 3 октябрга чейин Ош шаардык маданият башкармалыгында кабыл алынат. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар алды. Эртең күнгө карата бар айык кайрадан эфир аркылуу амандашканча эсен туруңуз.